Кыргызстан эгемендик алгандан бери талаштуу болуп келген кыргыз-тажик чек арасына чекит коюлду. Бул аптада Жогорку Кеңеш кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, 3 окууда бир карап бекитти. Анда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев баяндама жасап, эки тараптуу келишимдин негизинде алмашылган жерлердин ар бир деталына токтолуп, ийне жибине чейин картадан көрсөтүп берди. Ошентип жергиликтүү элдин күн түнү атылган октон тынчтык таппай кечирген күндөрү артта калды. Чек арада чеп болгон элдин бейпил турмушун мамлекеттин бүтүндүгүн максаттаган мамлекет баштаган өкмөт мүчөлөрү 3 жыл дегенде тынчтык жолу менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ийгиликке жетишти. Чек ара маселеси чечилип жатканда бир тарап утту, бир тарап утулду деген түшүнүк болбойт. Эки тараптын тең кызыкчылыктары ортого салынып, тең орток пикирге келүү менен гана чечилет. Андыктан жерлерибиз тажиктерге кетти деп жаткандар, кыргыз тарап тажиктерден алган жерлерибизди да кошо айтса, тарых үчүн калыс пикир болмок дешет адистер. Кыргыз-тажик чек арасынын чоо жайы кесиптешимдин материалында кененирээк түшүндүрүлөт. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция. Бул аптада Жогорку Кеңештеги комитеттердин биргелешкен жыйыны өтүп, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кеңири баяндама жасады. Бул чечимге келүү өтө кыйын болгонун айткан атайын кызматтын башчысы чечилбеген чек аранын айынан кошуна менен конфликттер, уруш талаштар болуп, адам өлүмү менен коштолгон кайгылуу күндөр баштан өткөнүнө токтолду. Өз сөзүндө төрага алардын баарын ичке жутуп, кайрадан кыл чайнашкан кошуна менен бир столдо олтуруп, ошол маселелерди талкуулап, болгондо да тынчтык жол менен чечүүгө жетишүү оңойго турбаганын эл өкүлдөрүнүн алдында ачыктады. Кыргыз Республикасына 2365 га жер өтүп, Тажик Республикасына 1570 га жер өттү. Же болбосо биздин чек арабыз, биздин территориябыз 795 га жер бизге көбүрөөк өттү. Уктуңарбы? Тажиктерге берип утулуп калды дегендерге жооп. 795 га жер. Бул деген 800 гектар жерди биз тажиктерден көбүрөөк алдык. Кайсы жерлерди алдык? Кантип алдык? Мына бул Тумбага 750 гектарды алдык. Баягы жолго деп туруп экесе 25 гектарды алдык. Ушинтип отуруп 795 гектар жерди биз көбүрөөк алдык. Мен ачык эле айтып коеюн, биз ушул чек араны караганда биз утуп алдык, биз жеңип алдык деген сөздөн алысыраак болойлу туугандар. Эки элдин ортосундагы Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы достукту чыңдоо үчүн бул чек аралар такталып бүттү. Мындан ары биздин мамлекеттерибиз чын достукта, тууганчылыкта бири-бирине болгон мындай жакшылыкта гана жүрүшсүн деген ойдобуз. Мындан ары биздин Лейлек, Баткен райондорубуз Тажик Республикасынын Согди облусу менен өтө тыгыз катташат дагы, экономикалык байланыштарыбыз күчөйт, достугубуз күчөйт, уруш талаш болбойт. Ар бирибиз өз чек арабызды билебиз эми. Бул биздики, бул сеники деп туруп. Эч ким өзүнүн чек арасынан өтүп кызмат кылбайт. Ошондуктан мен сиздерге айтып коет элем, бул иштин башында ачык айтыш керек. Эң биринчиден биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаров турду. Себеби Садыр Кожоевич ушул чек араларды тилкелерин ар бир метрине чейин билет. Мен жеке ал киши менен ар бир метр жерди талкуулап бирге чечип аттык. Кыргыз-тажик чек арасын чечүүдө мурдагы бийлик башындагылардын чечимдери кедергисин тийгизбей койгон жок. Ойлонбой кол коюлган протоколдун айынан чек ара боюнча иштеп жаткан комиссиянын иши артка кеткен. Анткени тажик тарап ошол протоколду бетине кармап алып, эки тараптын бир пикирге келиши кыйындаган. Төраганын айтымында бир колдун туура эмес коюлушу, 55 аскер кызматкеринин өлүмү, 121 аскер кызматкеринин ар кандай жараат алышына, 63 жай тургундун каза болушуна, 253 жарандын жараат алышына, дегеле миңдеген адамдардын жабыркашына алып келгенин ачыктады. Адаган Кимсанбач айтат, мен дейт президенттин тапшырмасы менен баргам дейт. Алмалда президент Бакиев болчу. Барып ошо протоколго кол койгом дейт. Биринчиден, ал юридикалык жагынан дагы эч кандай протоколго кол коюуга акысы жок. Ал өзүнүн коллегасы менен, ошо Совет Безопасности Тажикстан менен кандайдыр меморандумга кол койсо болот, келишимдерге кол койсо болот, кызматташтыкка кол койсо болот. Бирок чек ара жөнүндө эч нерсеге кол коюуга анын конституциялык мыйзамдык укугу болгон эмес. Жана койбош керек эле. Бул биринчи ката. Экинчи эми стратегиялык катасы эмне болгон?
Булар ушул 275 метр жерди бул Тажикстандын жери. Биз арендага алабыз 49 жылга деп ошого макулдашып протокол жазып протокол кол коюшкан. Биз айтып атабыз бул эң чоң ката болгон деп. Себеби туугандар. Ошол кийин деле бизден деле сурап жүрдү, башка мамлекеттерден сурап жүрөт. Мына не деп коет, чек ара тилкесине жакын жайгашкан аймактарды чек ара тилкелери бүтмөйүнчө эч качан бул силердики деп биз танбашыбыз керек. Булар ошентип признавать этип коюшат. Да, 4 көчө силердики, биз 49 жылга арендага алайлы деп. Мына 20 жыл өтүп кетти. Дагы 29 жылдан алар бизди айдан кууп чыгат дагы айтат болчу. Бул жер биздики, мына сен кол койгон протоколуң бар. 49 жылың бүттү арендаң депчи. Демек. Булар ошого карабастан кол коюшкандагы ошол эле мезгилде. Эмне кылыш керек булар? Мен азыр мына терең изилдегенден кийин билдим. Булар ошол эле мезгилде макул. Даже муну силердики 49 жылга биз арендага алдык деп кол койгон учурда эле булар параллельный зеркальный жасаш керек эле. Бул баягы Хожалоо Воруктун ортосундагы жолду биз арендага алайлы анда биз силерге арендага берейли деп ошону зеркальный жасаш керек эле. Жок, булар тигилерден арендага алгандагын өзүбүздүн арендага бербей койгон. Өзүбүздүн территорияны спорный кылып таштап коюшкан. Он этого не должен был делать. Анда алар айтып атышты, андай болсо силер ошону мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жооп атпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Андан сырткары Камчыбек Ташиев баяндамасында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан боюнча да чек араларынын кесилишкен чекити макулдашылган жерлерди картадан көрсөттү. Бул чекит 3 мамлекет үчүн маанилүү экенин да кошумчалады. Төраганын айтымында бул багыттагы сүйлөшүүлөр 2007 жылдан бери жүрүп, Кыргыз-Тажик чек арасы такталгандан кийин Душанбе шаарында 3 тарап бир чечимге келгенин белгиледи. Кыргыз Республикасы, Тажикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын ортосундагы 3 мамлекеттин чек араларынын кесилишүү чекитин аныктоо боюнча 3 тараптуу сүйлөшүүлөр 2007 жылы башталган. Жана бүгүнкү күнгө чейин тараптардын өкмөттүк делегациялардын 6 жолку жолугушуусу болуп өткөн. Бирок буга чейинки жолугушууларга тараптар кесилишүү чекитинин жайгашкан жерин аныктоо боюнча бирдиктүү чечимге келе алышкан эмес. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо иштерин аяктоосу менен 2025 жылдын 3 мартында Дүйшөмбү шаарында кезектеги 3 тараптуу жолугушуу уюштурулуп, анын жүрүшүндө кесилишүү чекитинин жайгашкан жери боюнча тараптар бирдиктүү чечимге келип макулдашылды. Муну да бүтүрүп койдук. Ал эми кесилишүү чекити аныкталганы менен Кыргыз-Тажик чек арасынан 1300 метр, Кыргыз-Өзбек чек арасынан 690 метр, жана Тажик-Өзбек чек арасынан 3000 метр кесилишүү чекитине чейинки аралыктарды такталып жазылган эмес болчу. Ушуга байланыштуу тараптар калган участоктарда чек ара сызыгынан өтүүсүн тактап, бул тилкелерди кесилишүү чекити жөнүндө келишимге киргизүүнү макулдаштык. 2025 жылдын 12 мартында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги отуруму өткөрүлүп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын узундугу 1300 метрди түзгөн кесилишүү чекитине чейинки аралыгынын сыпаттамасы жазылып бекитилди. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдар чек аранын жөнгө салынбаган делимитация жана демаркация маселелеринен суу ресурстарына, жайыттарга жана жолдорго байланышкан талаш тартыштардан улам чыгып келгени белгилүү. Ал эми Баткенден шайланган эл өкүлдөрү чиелешкен чек ара чыры чечилип, мындан ары тынчтык өкүм сүрөт деп бул тарыхый чечимди кубатташууда. Биз көрдүк, мына көп жерлер алмашуу жолу менен келиптир. Алардан биз алдык, биз аларга бердик. Эң өтө көйгөйлүү болгон мына Лейлек району боюнча жакшы чечимдер болуптур. Мына суроолорду бердик, күбө болдуңуздар, бардыңыздар. Баткен боюнча дагы өзгөчө коомдо бир аз салкуу жараткан достук айылы жөнүндө айтып өттү. Бул дагы ошол достук айылынын башка жака жылышы, достук айылынын Тажикстан тарапка берилиши дагы канчалык маанилүү экендиги жөнүндө дагы айтылды. Өзгөчө 4 көчө боюнча айылтылды, көрдүңүздөр, бул бейтарап статусуна ээ болду. Себеби деген бизде согуш боло берет болчу. Бул жакта жашагандар балким билбейсиздер, но биз ошол жакта жашагандыктан бизге бул жакыныраак да. Элестетиңиз, кайсы эле эне өзүнүн баласын согушка жиберип өлтүрүп
ак кипинге ороткусу келет. Аны эч ким каалабайт, Тажикстан тарапта карабайт, биз дагы каалабайбыз да. Азыр достукка келгендигибиз, бул өтө жакшы. Чек араларыбыз өзү точка коюлганын биз Баткен эли ошону эңсеп жүргөнбүз да. Ошол күн бүгүн болду буюрса. Жакшы, рахмат. Бүгүн ийне жибине чейин айтып, өткөндөгө караганда мындай кенен баяндама жасап, толук кандуу түшүндүрүп берди. Жалпысынан бул мындай чек аранын бүткөндүгү бул өтө туура чечим болду. Биз буну көптөн бери күткөнбүз. Мына 100дөн ашык биздин убагында мекендештерибизден айрылдык. Ушул чек арабыз чечилсин деп мындай көп мындай ызалуу оор күндөр баштан өттү. Мунун баары артта калып, Кудай буйрса, чек аранын баары аныкталганы бул тарыхый чечим. Ал эми Баткен районундагы Тажикстан менен алмашылган достук айылынын тургундары үчүн 71 үйдүн курулушу алдыдагы 3 ай аралыгында бүткөрүлөрү айтылды. Баткен облусуна иш сапары менен барган мамлекет башчы Кыргызстандын чеги Баткенден башталаарын, мына ушул чек арада дүрбөлөң болсо бүтүн Кыргызстанга доо кетерин белгиледи. Президент чек аранын толук такталышы менен бул маселеге чекит коюлганына ишенимин билдирди. Ажо көчүүгө туура келген тургундарды мамлекет көңүл сыртында калтырбай, мыкты шарттары менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнуна алаарын кошумчалады. Кудай буйрса, чек арабыз такталып түбөлүккө чечилди. Көчүүгө туура келген баткендик туугандарыбызды көңүл сыртында калтырбайбыз. Мамлекет мыкты шарттар менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнубузга алабыз. Мындан ары кыргыз-тажик чек арасы тынчтыктын, бейпилдиктин чек арасы, ынак коңшулук кызматташуунун чек арасы болот. Баткенде бейпил турмуш өкүм сүрүп, жалпы журтубуздун санаасы тынчыйт. Ошондой эле 31 мартта Кожентте 3 мамлекеттин президенттери чек аралардын кесилишкен чекити боюнча документке кол коерун парламент жыйынында Камчыбек Ташиев билдирди. Ал белгилегендей, документ андан кийин Жогорку кеңештин кароосуна киргизилип, ратификациядан өтөт. Ал эми мамлекет башчы Садыр Жапаров 31 мартта Тажикстандын Кожент шаарында өтө турган Ноорузду чогуу майрамдоо Борбор Азия элдеринин тынчтыгын жана биримдигин символдоштурган жакшы салт болуп калат деген ишенимин билдирип, ага катыша тургандыгын билдирди. 4 жылдын ичинде чек араны ой чуңкурунан бери жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жети өлчөп бир кесип, бир айылдын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын кызыкчылыгы деп олтуруп, акыры жөнгө салууга жетиштик. Албетте ата-бабаларыбыздан бери медер тутуп, мекендеген айрым жерлерибизди алмашуу оңойго турган жок. Ошентсе да, эки мамлекеттин чек араны тактоо боюнча өкүлдөрү эки жактын кызыкчылыктарын ортого салып, талашып тартышып, кызыл чеке болуп олтуруп, акыры кыргыз-тажик чек ара сызыгы такталып бүттү. Чек араларыбыздын толук такталышы Кыргызстандын көз карандысыздыгы менен бүтүндүгү чыңдалгандыгын айгинелеп турат. Кудай буйрса, 31 март күнү Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 3 мамлекеттин чек аралары кесилишкен жерде 3 өлкөнүн президенттери жолугушуп, ноталар менен алмашабыз жана 3 өлкө биргелешкен декларацияга кол коюшуп, түбөлүк достук, түбөлүк ынак коңшулук мамилелерди бекемдейбиз. Кудай буйрса, мындан ары Баткен чек арасында жайгашкан мекендештерибиздин кооптонуу менен кечирген ар бир күнү бейкапар турмушка айланат. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 16,84 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, аны өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталып, чек ара талашына чекит коюлуп олтурат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.